Жакында эле коңшу Казакстандын муфтияты махырга байланыштуу жаңы фатва чыгарды. Ага ылайык калың менен махыр бир белек болуп бириктирилди. Эми ата-энеге калың төлөнгөн учурда келин баланын макулдугу менен махыр бербей койсо да болот. Мындай фатва Кыргызстанга керекпи же керек эмеспи? Бул суроону биз шаар тургундарына узатып көрдүк. Бул калың өзү негизи махыр деп эсептелет да. Айырмасы деле жок деп ойлойм. Азыр өзүнчө кылышпады. Жаштар өзүнчө сурап Ошону түшүнбөй атат да. Бул мисалы үйлөнгөндө турмушка чыкканда эле мисалы махырды өзү эмнеге алат, ошону түшүнүш керек да кызчы. Ал мисалы балким жолдошу каза болуп калса кийин андан аркы жашоосуна деп түшүнүш керек. Аны түшүнбөй атат. Биздин жаштар ошону түшүнбөй атат да. Канча айтсаң деле ошол болуп атат, бирок баары калың менен махыр экөө бир эле да негизи эле. Мен оюнча махыр менен калың өзүнчө болгон жакшы деп ойлойм. Анткени калың ата-энеге берилет. Махыр бул өзүңө берилет турган нерсе. Каалаган нерсеңди сурайсың. Эми баланын акыбалына жараша сурайсың, анын деле 2 комната, 3 комната машина деп сурап атпайбы азыр укуш кылып. Мен оюнча мындай акыбалына жараша эле аябай кымбат деле сурабай, жеңил эле нерсе сураган жакшы го дейм. Билбейм, мага айырмасы деле жок, бирок калың деген кыздын ата-энеси тарабына берилет, а махыр кыздын өзүнө берилет. Мисалы махырды деле берсе болот, бирок жанагынтип үй машина сурабай эле баланын алына жараша балам үй алып бергенге, машина алып бергенге мүмкүнчүлүгү болсо эмнеге жок. Машина үй алып берсе, ал аялы кыз жалгыз эле жашабайт, ал үй бүлөсү менен ошол эле чогуу бала чакасын кийинки өзүнүн келечегине жакшы деп ойлойм мен. Махыр бизде берилсин дейм. Эми калыңды мисалы ата-энелерге берет, а махырды кыз өзүнө берет да. Ошол үчүн мен оюм махыр менен калың эки бөлөк болгону жакшы. Калың деле берсе ошого эле ыраазыбыз да, а махырды деген эме да. Жок, махырды дегендей кааласа берет, кааласа бербейт да, мисалы үчүн. Мага мисалы үчүн калыңды, махырды сураганда эмес молдо. Жолдошум деле берген эмес, ошол. Мындай калың бирок обязательно бериш керек. Махырды мындай по желанию деп ойлойм да. Өзүнчө эле болгону жакшы го дейм. Анткени эме да, калың ал деген ата-эне тарапка кетип калат. Же биз калыңга кайра сеп алып, ошо менен кайра эле алыкча кетип калат да. А махыр ал кыздын өзүнө ала турган окот да. Ошо. Ошон үчүн экөө өзүнчө эле Өзүнчө эле болгону жакшы го дейм. Жана кызга деле өз окаты керек да. Тем более смотря кандай нерсе сурайт да. Сиз эмне сурайт элеңиз? Мен билбейм. Күйөөмдүн эмесине жараша сурамакмын. Эси акыбалы бар алып бере алам десе, андан машина сурамакмын. Аябай кымбат эмес, бирок айдаганга жай турган. А если акыбалы жок болсо, анда мындай эле бир, может, набор золота маленький какой-нибудь, там колечко либо еще что-то. Анчалык терең бирок ойлонгон эмесмин да. Негизи күйөөмдүн акыбалына жараша сурайм. Менин дагы үйлөнгөн балам бар, үйлөнөт балам бар. Үйлөнгөн балама деле убагында калың төлөп келгенбиз. Эми экинчи балам үйлөнүп калса, ошол эле илгерки шарт менен калың төлөйм деген оюм бар. Ал эми махыр боюнча болсо, бул махыр акыркы учурда элдин арасында ашыкча сөз болуп атат. Негизи махырды сурабай эле анын ордуна ыраазычылык билдирип койсо деле ал ошол азыркы шартка туура келмек.